Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Эл жаңылык программасы. Студияда мен Назима Жумаева. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков COVID-19 илдети менен күрөшүп жаткан ыктыярчылар тобунун 12 өкүлү кабыл алды. Ак үйдө өткөрүлгөн бул жолугушуу 3 саатка созулду. Ыктыярчылар тобу элдин кайрылуусун ажоого жеткирип, сын пикир сунуштарын да айтышты. Алардын катарында ырчы Анжелика буларга токтолду. Мамлекет тарабынан 7 облуска тең социалдык дарыканаларды ачуу, ал жерге дары-дармектин баарын алып келип бирдей баада сатылышы, мындан сырткары докторлорго иммунитетин көтөрө турган витаминдерди берүү керектигин айтты. Ал эми элден элге элдик медиктер кыймылдарынын координатору Тынчтык Алтымышев президент башында турган кыргыз бийлиги COVID-19 илдетине даярдык өтө чабал экенин белгилеп, өлкөдөгү бардык банктар кредиттердин мөөнөтүн ноябрь айына чейин узартып, үстөк пайыздарын өстүрбөй тоңдуруп турууну сунуштады. Жолугушуунун жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков залда айтылган сын пикирлерди туура кабыл алып, орундуу экенин моюндады. Назарыңыздарда Эл жаңылык программасы орун алды. Саламатта калыңыздар. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз.